Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. 2019-2020 окуу жылын бүтүрүүчүлөрүнүн акыркы коңгур салтанатына кош келипсиздер. Анда эмесе 11-Б класстын бүтүрүүчүлөрүн кол чаап тозалабыз. Келечектин мыкты математиги Аида, мыкты журналист Рима, жана котормочу Камила, мыкты психолог Гүлзада, жана келечектин педагогу Айсулуу, врач Токтобүбү, менеджер Элжан жана учкуч Шерлан, өнөр адамы Данияр жана программист Кадырбай, айтадиси Бахтияр жана мыкты тилчи Бексултан, врач Алдаяр жана мугалим Алмаз, келечектин мыкты юристи Кыялбек, искусство адамы Манас жана мыкты спортчу Бектур, мекен коргоочу Бексултан жана дизайнер Эрмек, дипломат Адис жана мыкты космонавт Жафар. Урматтуу 11-Б класстын бүтүрүүчүлөрү, мына бул жылы 2020 жылы бүтүрүүчүлөр ушу мамлекет тарабынан атайын камсыз болгон пилоттук программа жыйынтыкталып, быйыл экинчи бүтүрүүчүлөрдү алтын уябыздан учуруп атабыз. Эмне демекчибиз, бул жерде чоң тарбия жагынан болобу, чыгармачылык жагынан болобу, спорт жагынан болобу, силердин класс абдан жакшы ийгиликтерди көрсөттү. Бул ийгиликтердин артынан биздин мугалимдердин, тарбиячылардын, демөөрчүлөрдүн, Кыргызстан болобу, Турция болобу, алардын абдан чоң эмгеги бар деп билебиз. Ошон үчүн бул нерсе эч качан унутулбашы керек. Биз 11 классты ушу интернат класстын ичинде эң дайыма көч башындагы эң жакшы окуучулардан деп билебиз. Сиздерге эмне кааламакчыбыз, быйылкы бүтүрүү кечесинде акыркы коңгуроо деп айтат экен. Акыркы коңгуроо бул жылкы салтанат балалыктын акыркы коңгуроосу болгону менен жаштыктын биринчи коңгуроосу болуп эсептелет. Ошон үчүн алдыга койгон ой максаттарыңардын баары тең орундалсын. Алдыда турган сынакта эң жогорку балдарды алып, эң жакшы окуу жайларга тапшырып окуп, Кыргызстан үчүн кызмат кылган жаңы муундун жаштары чыгат го деген ойдобуз. Сапарыңар байсалдуу болсун, ак жол сага бүтүрүүчү. Урматтуу, сүйүктүү биздин балдар, 71-чи мектептин окуучулары, баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кудай буйруса алдыда силерге ОРТ ушул сыяктуу экзамендер келатат. Мен чын жүрөгүмдөн сиздерге ишеничимди билдиргим келип атат. Сиздерге өтө терең ишенебиз. Себеби дегенде сиздердей болгон биздин келечек муундары, Кыргызымдын баягы алтын мууну бул сиздер. Чын жүрөгүмдөн баарыңыздарга ийгилик каалап коеюн. Каалаган өзүңүздөр каалаган жакшы бир кесиптин ээси болуңуздар. Ал эми бул жашоодо ийгиликтүү адам болуш үчүн сөзсүз түрдө жакшы окуп, жакшы аракет кылуу керек. Аракет кылыңыздар. Алла таалам силерге сөзсүз түрдө берекетин берет. Саламатсыздарбы? Ардактуу биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, Тоголок Молдо атындагы 71-чи мектеп интернатынын 2020 жылы аяктап жыйынтыктап аткан жалпы улаңыздар, биздин окуучуларыбыз, баарыңыздарга мен чын диlimden куттуктап айтам. Буйруса, мына сиздер дүйнөгө керек боло турган адис болосуңуздар деген үмүттөмүн. Жана ошондой эле азыр эң бир туура кесипти тандап, жана ошол иштин чыныгы профессионалы болууга мен сиздерди үмүттөйм. Үмүт кылам дегендей. Анан жана биздин жалпы мектебибиздин эмгек жамаатын, биздин ага эжелерибизди, тарбиячыларыбызды дагы куттуктайм. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем, таазим кылам. Урматтуу бүтүрүүчү жигиттерибиз, кыздарыбыз, жашооңуздарда албан ийгиликтерди каалайм сиздерге. Аллах таалам өмүрүңүздөргө, окууңуздарга береке берсин. Буйруса эң бир мыкты кесипти аркалап, дүйнөгө эң бир керектүү адистерден болушуңуздар деген жакшы бир тилектем, иншалла. Сиздерди урматтап, мен Нурсултан айтам. Саламатсыңарбы? Тоголок Молдо атындагы 71-чи мектеп интернатынын 20-чы жылы бүтүрүп жаткан биздин окуучуларыбыз. Ак жол силерге, бүтүрүүчүлөрүбүз. Мына убакыт бир кылыч мал. Сен аны кеспесең, ал сенин кесет деп эгерден айтылбаса керек.
көз ачып жумганча 5 жыл өтүп кетти арадан. Ошондуктан баарыңыздарга кандай ой максат тилектериңер болсо, ошо ой максаттар орундалсын. Ойлогон өзүңөрдүн жогорку окуу жайларыңарга тапшырып алыңыздар. Буюрса, ушул убакка чейин силерге кызмат кылып келген тарбиячыларга, мугалимдерге, директорго, жалпы баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени канча деген мээнет, канча деген эмгек. Ошондуктан ар бир мугалим, ар бир тарбиячы өзүмдүн окуучум мыкты болсун деп ишенем. Мыкты болсун деп каалайм. Ошондуктан силер алыска учкула. Бир куштун эки канаты бар дейт. Ошо бир канаты илим болсо, экинчи канаты тарбиясы болот экен. Ошондуктан эки жактан тең ала жүрүп, Кыргызстаныбыздын туусун көтөргөн, желбирегин желбиреткен илимдүү, билимдүү, акылдуу балдар, кыздардан болуп чоңоюшуңарга тилектешмин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Силер менен сыймыктанам. Ак жол сага бүтүрүүчү. Бирге окуп бирге өскөн классташтарым бакыт тилейм баарыңа. Айла жокто каалабастан кылам, бир тууганым аман болгондайыма. Кош мектебим коштошууга учур келди. Балапандай канат качуу кезим келди. Кош эмесе классташтар аман болгон, кош эми ак мектебим жашайм. Ах мектебим, сени мынча сагындым. Баргым келип жаратканга жалындым. Мен өзүңдү көрбөй бүтүп барамын. Бүтүп барам. Жайлоосунда таластым. Бирок мейли. Азыркынын шарты ушул. Келбейт сага таарым. Акыл айтып барыбызга билим берген, окуучунун ар бир сырын жакшы билген, бардыгы жүздөн ашык жашаса экен, бизди окуткан ардактуу агайысың. Мына эми бизге келди бүтүрүүчү, келечекте чоң үмүттү аткаруучу, бүтүп жатат убакыттар билинбестен, Кош мектеп аман калган эмисен деп 11-Б класстын атынан мугалимдер жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Салам бирлер. Армандар. Мына кесилер көптөн бери кыялдан, көптөн бери күтүп келген күндө жетти. Мына кесилер бүгүн 11-ди бүтүрүп университетке тапшырып отурсуздар. Бирок тилекке каршы шуккаранан көрсүнайынан силердин кыялыңарга балкача отурулат. Силер майрамдой калдыңар, себеби бүтүрүүчү күн бул аябай маанилүү күн. Бирок эч капыланбаңыздар, силер тилеген окшоттарыңызга жетет деп биз ойлойбуз. Силерди куттуктап, силердин сүйүктүү иниңиздер бир гана сиздер үчүн Орубаңыздар. ар дайым таркаттап жүрөбүз. Урматтуу окуучулар жана мугалимдер, сиздерди бүгүнкү акылдуу коңгуроо майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүнкү күн мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн өзгөчө. Бүтүрүүчүлөр ушул күнгө жеткизген мугалимдин эмгеги канчалык маанилүү экенин айтпасак болушун. Андыктан ул кыздарыбызды дүйнө таанымын, акыл сезимин өстүрүп, чоң турмушка, жаркын келечекке даярдаган ары мээнеттүү, ары түйшүктүү эмгегиңиздер үчүн окуучуларымдын атынан, класс жетекчи катары өзүмдүн атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге ден соолук каалайм. Үй-бүлөңүздөрдө тынчтык, бакубаттуулук болсун, ишиңиздерде ар дайым ийгилик болсун. Менин сүйүктүү окуучуларым, бүгүн куттуу түндүк алдынан узап жатасыңар. Сапарыңар байсалдуу болсун. Мугалимдерге, ата эне, эл журттун силерге болгон үмүт тилеги жерине калбасын. Бүтүрүүчүлөрүбүз жолдоруңар ачык, сапарларыңар узак жана байсалдуу болсун. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат демекчи, ар дайым эркин болгула, бийик болгула. Ак жол сага бүтүрүүчү. Сүйүктүү биздин урматтуу бүтүрүүчүлөрүбүз, силердин бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жана куттуктоо менен бирге силердин жашоодогу ордун тапкан бир катуу болушуңарга, өлкөбүзгө татыктуу бир жаран болушуңарга жана коомдо өзүнүн ордун тапкан кесиңердин мыкты адис болгоңорго тилектешмин жана ишенем. Силерге дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Буюрса, мугалим эже агайларыңардын, ата эне бир туугандарыңардын үмүтүн актаган мыкты инсандардан болушуңарга ишенем жана силер менен сыймыктанам. Мен силерди жакшы көрөм. Ак жол сага бүтүрүүчү. Саламатсыздар урматтуу 1-чи класстын бүтүүчүлөрү. Силерди акыркы коңгуроо майрамдар менен чын жүрөктөн өзүм атыман куттуктайм. Ушундай эле 10-класстардын атынан
Силерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Бул жашоодо эч качан оорубаңыздар, бактылуу болуңуздар, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушундай эле билим гана адамды өзгөртөт, билим гана адамды максатка жеткирет демекчи. Силерден биз жакшы ийгиликтерди күтөбүз. Силер менен биз сыймыктанабыз. Силерди биз жакшы көрөбүз. Мы стали взрослыми теперь. Нам детство не вернуть. Нам школа жизнь открыла дверь и указала путь. Здравствуй, школа. Здравствуйте, уважаемые учителя. Вот и настал момент сказать вам спасибо за все и попрощаться с вами. Печально осознавать, что вот все. Больше мы не сможем вступить в двери и не сможем увидеть ваши улыбающиеся лица. Сесть за парту, списать на переменах и вообще не сможем уже быть вместе. Хоть это и грустно, но время идет, и этап нашей школьной жизни подходит к концу, и мы вступаем во взрослую жизнь. Это огромный и очень важный шаг, которым мы будем жить уже надолго. Но главное, в данный момент мы с нетерпением хотели преклонить колени и, несмотря на обстановку, которая царит во всем мире, с энтузиазмом 11 Б-класс благодарить всех учителей, родителей, воспитателей и прекрасных людей, которые каждую минуту поддерживали, понимали нас и просто были рядом. Вы научили нас не сдаваться, не бояться и верить в себя. И это самое главное. Каждый из вас смог стать для нас примером. Благодаря вам мы поняли, что в жизни главное не богатство, а счастье не заключается в деньгах. Счастье заключается в мелочах. Благодаря вашим жизненным урокам, которые вы вкладывали на протяжении стольких лет, мы верим, что в будущем станем такими же людьми, как и мы, и устоим на ногах, несмотря на разные жизненные обстоятельства, и главное при этом оставаться человеком. Напоследок мы хотим пожелать всем нашим будущим последователям не терять оптимизм и с уважением относиться к труду педагогического коллектива и ставить правильные цели. А также всем выпускникам 2020 года желаем удачи и что бы ни случилось, всегда улыбайтесь. В добрый путь, дорогой выпускник. И прощай, школа. Деп кармап бизге көптү үйрөткөн, билинбестен окуучулук жылыткөн. Алкыш айтам мугалимге китепке, айла жокко бул мектептен кетпеске. Хош эмесе мектебим кайра келер бекенмин, көздөрүмөн жаш агып коштошуп бүгүн кетемин. Хош эмесе мектебим кайра келер бекенмин, көздөрүмөн жаш агып коштошуп бүгүн кетемин.